УТРК Чүй телеканалында жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Данияр Исанов. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаровдун 2-4 декабрда Корея Республикасына болгон расмий сапары аяктады. Сапардын алкагында Садыр Жапаров Корея Республикасынын президенти Юн Сок Йоль менен кеңейтилген форматта сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Кыргызстан менен Кореянын ортосундагы өз ара кызыкчылык туудурган тармактарда эки тараптуу кызматташууну акырындык менен тереңдетүү маселелери талкууланды. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз-Корей кызматташтыгын арттырууга багытталган эки тараптуу 22 документке кол коюлду. Мындан сырткары президент Садыр Жапаров Корея парламентинин спикери У Вон Шик менен жолугушту. Тараптар саясий, экономикалык жана маданий тармактарда эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөө, парламенттер аралык байланыштарды кеңейтүү, ошондой эле инвестиция, технология жана туризм жаатында биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелерин талкуулашты. Мындан тышкары мамлекет башчысы Кыргызстан менен Кореянын инвестициялык диалогуна катышты. Өз сөзүндө Садыр Жапаров Кыргызстанда мамлекеттик башкарууну модернизациялоо, жагымдуу инвестициялык климатты түзүүгө жана санариптештирүүгө багытталган жүргүзүлүп жаткан реформалар тууралуу кеңири айтып берди. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучуларга Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүнө арналган видеоролик көрсөтүлүп, презентация жасалды. Андан соң бизнесмендер Кыргыз делегациясынын мүчөлөрүнө суроолорун узатышты. Андан кийин эки тараптуу документтерди алмашуу аземи болуп өттү. Президент Садыр Жапаров кореялык бизнес өкүлдөрүн Кыргызстанга келип кетүүгө чакырып, өлкөнүн эл аралык кызматташтыкта ачыктыгын жана инвесторлор үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү баса белгиледи. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында Жалал-Абад, Нарын, Талас, Чүй жана Ысык Көл облустарынын айрым айыл аймактарын жана айылдарын кайра атоо жөнүндө мыйзам долбоору каралып, 2 жана 3 окууда кабыл алынды. Парламенттен билдиришкендей, мыйзам долбоору министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленди. Аталган мыйзам долбоору тууралуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Кудайберген Базарбаев маалымат берди. Маалыматка ылайык мыйзам долбоору төмөндөгүчө иштелип чыккан. Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы Ак жол айыл аймагынын Таштак айылын мал калды. Жалал-Абад облусунун Нокен районундагы Алиев айыл аймагынын Параканда айылын Баракелде. Нарын облусунун Кочкор районундагы Ормонхан айыл аймагынын Большевик айылын Баял Исакеев. Талас облусунун Бакаята районундагы Акназаров айыл аймагынын Ынтымак айылын Шадыкан. Талас облусунун Манас районундагы Кыргызстан айыл аймагынын Новодонецк айылын Айтматов. Талас облусунун Талас районундагы Бешташ айыл аймагынын Козучак айылын Жанкоро Сойлуя. Талас облусунун Талас районундагы Бешташ айыл аймагынын Балбал айылын Жаныбек Баатыр. Чүй облусунун Москва районундагы Аксу айыл аймагынын Чоң Арык айылын Сыйдалы. Ысык Көл облусунун Аксу районундагы Кыдыраке айыл аймагынын Теплоключенко айылын Аксу айылы деп кайра атоо максатында иштелип чыккан. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчилиги тарабынан коюлган талаптарга ылайык Аламүдүн бөлүмүнүн иш убактысы узартылды. Тагыраагы 2024 жылдын 2 декабрынан тартып, иш убактысы саат 08:30 башталып, тынымсыз түнкү саат 01:00 чейин кызмат алып барылат. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Парламенттен билдиришкендей, мыйзам долбоору министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген. Аталган мыйзам долбоору тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат берди. Анын айтымында мыйзам долбоорунда төмөнкү өзгөртүүлөр сунушталууда. Бул жаатта жүргүзүлгөн анализ жана учурдун талабы ушул чөйрөдөгү мыйзамдарды мындан ары жакшыртууга муктаж экендигин көрсөттү. Ушуга байланыштуу бир катар мыйзам актыларына төмөнкүдөй жоболорду киргизүү зарылдыгын көрүп турабыз. Биринчиден, коррупциялык кылмыштарды жасагандык үчүн айып пулдарды жокко чыгаруу. Экинчи, коррупциялык кылмыш жасаган адамдарга күнөөсүн моюнга алуу жана материалдык зыяндын ордун толтуруу жөнүндө келишим түзүүдө
эркинен ажыратуунун эң төмөнкү мөөнөтүнүн кеминде жарымын дайындоо. Коррупциялык кылмыштарды жасагандыгы үчүн соттолгондугу жоюлгандыгына же алып салынгандыгына карабастан мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлөөгө милдеттүү түрдө жана калыбына келтирбеген тыюу салуу. Төртүнчү, жубайы же жакын туугандары белгиленген тартипте оор же өзгөчө оор кылмыш жасагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык жоюлбаган же алып салынбаган соттуулугу бар же ага талапкерге карата кылмыш жаза иши реабилитациялоочу негиздер боюнча токтотулган учурда аскердик кызматка, укук коргоо органдарына же сот аткаруучулардын түзүмүнө кабыл алуудан баш тартуу. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан эл аралык Банги каналга бөгөт коюу багытталган ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Россия, Казакстан, Кыргызстан каттамы боюнча өзгөчө ири өлчөмдө синтетикалык банги заттарды ташуу жана сатуу менен алектенген эл аралык банги топторунун иши аныкталып, ага бөгөт коюлду. Өткөн айда Бишкек шаары жана Чүй облусунун аймагында ыкчам издөө иш-чараларынын жүргүзүү процессинде Принцесса Дори интернет дүкөнү аркылуу кылмыш иштерин жүргүзгөн Кыргызстандын 9 жараны кармалган. Тинтүүнүн жүрүшүндө жалпы салмагы 8 кг 700 грамм болгон 52 миллион 200 миң сомдук мефедрон, клефедрон жана туз синтетикалык банги заттары табылып алынган. Мындан тышкары аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын жарандары кармалган. Ал кармалгандар таркатылган банги заттарынын карыздарын өндүрүү үчүн жана аталган банги каналдын уюштуруучуларынын буйрутмаларын так аткарбагандары үчүн банги затты катуучуларын күч колдонуу аркылуу жазалоо менен алектенгени аныкталды. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кармалгандардын баары банги заттарын мыйзамсыз жүгүртүүгө шектелип, УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына жана Бишкек шаардык номер 1 тергөө камак жайына киргизилди. Учурда аталган банги каналдын башка катышуучуларын аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары улантылып жатат. Кыргызстанда Принцесса Дури банги каналын жабуу боюнча толук масштабтуу иштер жүргүзүлүүдө. Атайын кызмат банги заттарды тараткандыгы үчүн мүлкүн конфискациялоо менен 15 жылга чейин эркинен ажыратуу түрүндөгү кылмыш жоопкерчилиги бар экендиги тууралуу эскертет. Бишкек шаарында акыркы 10 күн аралыгында автогаз тартыштыгы сезилип, баа бир аз көтөрүлө түшкөнү байкалды. Нефтетрейлерлер ассоциациясы кырдаалга тынчсыздануунун зарылдыгы жок экендигин белгилешүүдө. Чүй облусунда болсо, унааларга куюлуучу суютулган газга болгон тартыштык жок. Тиешелүү мекемелер Бишкектеги болуп жаткан таңкыстык Россиядагы темир жолдо вагон цистерналарынын жетишсиздиги менен түшүндүрүп, маселе кыска убакытта жөнгө салынаарын убада кылышууда. Борбор калаада акыркы бир жумадан бери газ тартыштыгы байкалды. Газ куюучу жайларда кезек күткөн айдоочуларды көрүүгө болот. Не нравится то, что очередь, вот это все очень много времени занимает. Часто по ночам приходится ездить, ночью тоже очередь есть. Днем нереально заправиться. Цена вроде пока сильно не поднималась. Газ көп күнөмөр эле тартылыш болуп атат. Аябай таксисттерге, элдерге, газга өткөн машиналарга эле кыйын болуп атат. Ошол эле болсо газдын бизге көп болгону жакшы да элдерге. Канча күндөп, канча сааттап туруп атасыздар ушу газ? Саат 1-2 саат очерет да. 2 саат, 1 саат ар кандай. Убактыңды алат да көп эле. Негизи шаар ичинде очередь чоң болуп атат. Азыр газдын да аябай тартышы Бишкек шаарына аябай эле белгилүү баарына. Анан кийин ошол маселесин аябай чечип берип койсо жакшы болот эле бир чертен. Эми көп эле заправкаларда очередь болуп атат го, аябай эле. Түндө болобу, күндүз болобу айырмасы жок да. Могу жерде деле көрүп атасыз го, очередь болуп турат. Баазы кымбаттагандай го. Мурунку бензиндин баазындай болуп калды го азыр. 2 эсе көтөрүлдү да газ деле. 36 сом 90 тыйын болуп калды. Мурун 18 сом болчу го. Азыр жакшы эле көтөрүлүп калды бирок. Тиешелүү мекемелер Бишкектеги болуп жаткан таңкыстык Россиядагы темир жолдо вагон цистерналарынын жетишсиздиги менен түшүндүрүп, маселе кыска убакытта жөнгө салынаарын убада кылышууда. Чүй облусунда болсо газга болгон тартыштык жок.
Үзгүлдүккө учурап атат, таптакыр жок болуп калган жок. Кээ бир фирмалардыкы мисалы үчүн бар, кээ бирлердики жок болуп атат да. Анткени бизге каалаган көлөмдө келбей атат да Россия Федерациясынан. Биздин компаниялар ал жакта келишимдерди түзгөн, акчаларын төлөп койгон. Анан ал жакта болсо баягы заводдордо вагон цистерна аздык болгондуктан бизге жетишсиз болуп атат. Ошондуктан биз каалаган көлөмдө келбей атат да. Борбор калабызда гана ушундай көрүнүш болуп атат. Ал эми биз баягы Кыргызстан боюнча карап турабыз. Башка региондордо газ жетиштүү эле болуп атат. Ал жерде мындай көрүнүш жок. Казакстанда жакындап калды. Мына 2-3 күндүн ичинде чоң уже көлөмдөр кирет. Анан бир 3-4 күн ичинде бул маселе толугу менен калыбына келиш керек да. Кыргызстанга келип жаткан ар бир партиянын баасы сырттагы дүң баалардын өсүшүнө жараша болот дешет жана башка да критерийлерди мисал кылышты. Ар бир компания өзү коет да, алардын баалары айырмаланышы мүмкүн. Мисалы үчүн, анын баасы түздөн-түз ошол жерде Россиянын заводунан кайсы дүң баада сатып алганына жараша бул жакта калыптанат да. Анткени алар ал баадан тышкары ал жерде дагы жол киреги бар, ал жерде салыктары бар, ал жерде акциздери бар. Анан бул жерде келип, бул жердеги жумушчулардын айлык акысы бар да. Ошонун баары келип туруп, бул жерден 1 литринин дүң баасынын баасы аныкталгандан кийин май коюучу станциялардагы чекене баа ошондон калыптанат да. Өлкөдө суютулган газга болгон суроо талап өсүүдө. Маселен 5-6 жыл мурда өлкөгө керектүү үчүн 10-15 миң тоннанын тегерегинде газ ташылып келсе, ал эми бүгүнкү күндө 1 айлык керектөө 25 миң тонна, 1 жылдык керектөө 300 миң тоннадан ашат. Бул акыркы жылдары газ менен жүргөн автоунаалардын саны көбөйүп жатканы себеп болууда. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй, Бишкек шаары. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги ашыкча жүк жүктөгөн айдоочулар айыпка жыгылаарын эскертет. Министрликке караштуу жерде жүрүүчү жана суу транспорты департаменти тарабынан салынган жолдордун сапатын сактоо, талкалоого жол бербөө максатында текшерүү иштери үзгүлтүксүз улантылып жатат. Транспорт департаменти өлкөнүн өнүгүшү үчүн стратегиялык, социалдык, экономикалык мааниге ээ болгон жолдор аркылуу оор жүк ташыган унаалардын ашыкча жүгү аныкталса, тиешелүү протоколдор толтурулуп, анын негизинде айыппулдар салынаарын эскертет. Белгилей кетсек, транспорттук көзөмөл бардык аймактык башкармалыктар тарабынан жүргүзүлүүдө. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөл департаментине маймыл чечек вирусун эрте аныктоо үчүн 1700 даана изилдөө жүргүзүүчү реагенттерди берди. Уюмдун маалыматы боюнча мындан тышкары бир жолу колдонулуучу медициналык бахила, халат, колгап, чепчик, пробирка жана башка керектүү буюмдар тапшырылды. Гуманитардык жардам Дүйнөлүк банктын пандемия фондунан гуманитардык жардам катары бир ден соолук ыкмасын колдонуу менен пандемияга даярдык көрүү жана ага жооп берүү программасынын алкагында берилди. Жардамдын жалпы баасы $20,000 ашык. Берилген материалдар лабораториялардын мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоого жана инфекциянын жайылышын алдын алуу үчүн өтө маанилүү болгон маймыл чечеги вирусун эрте аныктоону жакшыртууга жардам берет деп билдирди Коомдук коопсуздук жана саламаттыкты сактоо департаментинин директору Абдыкадыр Жороев. Дүйнөдө ар бир 10 мүнөт сайын бир аял зордук зомбулукка кабылып, жакындарынын колунан каза болот. Бул өтө аянычтуу статистика. Кыргызстанда акыркы 10 айдын ичинде мындай 14 миң учур катталган. Учурда өлкөдө гендердик зордук зомбулукка каршы 16 күндүк кампания өтүп жатат. Бул акция аялдарга карата басмырлоонун бардык түрлөрүн токтотуу боюнча жамааттык аракеттерди күчөтүүгө багытталган. Биздин кабарчылар Сокулук районунун аймагында жайгашкан борборлордун биринде болуп, ал жердеги зомбулукка кабылган аялдардын оор тагдырлары менен таанышып келишти. Биздин каарманыбыз азыр болгону 16 жашта. Белгилүү себептерден улам биз анын атын өзгөртүп берүүнү туура көрдүк. Ульянанын бала чагы башка балдардыкындай болгон жок. Ата-эненин мээримине бөлөнүп, бактылуу күн кечире турган кезинде кыздын жашоосу азапка толду. Ал болгону 3 айлык кезинде өз атасынан ажырап калат. Апасы аны жалгыз тарбиялап жүрүп, турмуштук кыйынчылыктардан улам экинчи жолу турмушка чыккан. Башында бардыгы жайындагыдай сезилген. Бирок өгөй атасы бир аз убакыт өткөндөн кийин өзүнүн чыныгы жүзүн көрсөтө баштаган.
Мен 6 жашка чыкканда апам кош бойлуу болуп калды. Ошол күндөн тартып баары башталды. Ал үйгө ар кайсы биз тааныбаган аялдарды алып келчү болду. Апама кол көтөрчү. Мас болуп келип алып апамды куурсакка муштаган да күндөрү болду. Анын уртук могунан апамдын боюнан түшүп калабы деп да коркчубуз. Апам андан кетип калайын дечү. Бирок көптөн бери жашап көнүп калгандыктанбы айтор билбейм. Ажырашам деп кетип калчу, бирок кайра эле ага кайтып бара берчү. Аз өтпөй мага дагы кол көтөрө баштады. Мени ур соккуга алып туруп, эмне кыла аласыңар? Колуңардан эч нерсе келбейт деп шылдыңдачу. Апасынын көзү өткөндөн кийин өгөй атасы Ульянага ыдык көрсөтүүгө аракет кылган. Бирок ал коркунучтуу ойлорун ишке ашырууга жетишкен жок. Кыз апасынын өлүмүнөн кийин чоң апасыныкына качып барган. Көзүмдү ачсам, жанымда жаткан сиңдим жок. Керебетте өгөй атам мени карап отурган экен. Эмне болуп жатат деп ордуман ыргып турдум. Апам тирүүсүндө эле кучактап ыплас аракеттерди кылчу. Ошону эстеп коркуп ыйлап жибердим. Анан ал чылым чегип жатканда качып кеттим. Первое время было тяжело им. Башында өтө оор болду. Өзү көйгөйлүү балдар эле. 3 жылдай мыйзамдуу түрдө асырабай эле багып жүрдүм. Кийин юристтерге кайрылып, кыздарды өзүмө жаздырып алдым. Азыр абалдары жакшы. Ошол оор күндөрдү унута башташты. Не заставила взять опеку на них, потому что раз ты не берешь опеку, мы отдадим их в детский дом, чтобы пусть люди их забирают. Ульянанын тагдыры бул зордук зомбулуктун кесепети тууралуу чоң сабак. Жаш кыз башынан өткөн окуя башкаларга сабак болуп, өгөй атасына окшогон мыкаачылардын арам иштерине бөгөт коюуга жардам берет деп ишенет. Биздин каарманыбызга окшогон тагдырлар өлкөдө жүздөп саналат. Кыргызстанда акыркы 10 айдын ичинде үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча 14 000 учур катталган. Адистердин айтымында анын болгону 3% гана сотко чейин жетет. Кордук көргөндөр көп учурда башынан өткөндөрүн ачыкка чыгарбай, башкалардан жашырууга аракет кылышат. Зордук зомбулукка кабылган жабырлануучулар тилекке каршы коомдон дагы жардам күтө албайт да. Баары эле деген карап кетсеңиз социалдык тармактарда ошо күнөөлөр болот да. Баардыгы эле 90% менин оюмча күнөө болот. Качан гана баарыбыз ошо зордук зомбулук кылган адамды күнөөлөсөк, жабырлануучуну колдосок, ошондо өзгөрүүлөр болот деп ойлойм да. Үй бүлөдө болуп аткан көйгөйдү сыртка чыгарбоо дегендер бар да. Бул жерде деген балдарды дагы өстүрүп жатканда туура эмес дагы өстүрөбүз да тилекке каршы. Балдар ыйласа болбойт, кызды 40 үйдөн тыюу деген бар да. Бирок ал деген негизи менин оюмча кызга 40 үйдөн колдоо болуш керек да. Кызга ошол шарттарды түзүп берип, билим берип, ал финансылык сабаттуулуктан жогорулатып коркпостон өзү иш алып барып кете алышы үчүн ошондой билим берип колдошубуз керек да баарыбыз чогуу биригип. Үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун алдын алуу, кордук көргөндөргө ар тараптуу жардам көрсөтүү багытында Чүй облусунун Сокулук районунда 2019 жылдан бери үй бүлөнү жана баланы коргоо борбору иштейт. Борбордо жабыркагандарга психологиялык жана юридикалык жардам көрсөтүлөт. Зордук зомбулук көбүнчө мындай слабыйларга көрсөтүлөт да. Бул балдар анан жана аялдар. Кээ бир учурда биздин 5 жылдын ичинде 2 эле киши бизге кайрылган болчу, эркек кишилер. Ата көбүнчө аялдар менен балдар. Көйгөйлөрдү айтып кетсем, ошо биринчи эң жаман бул сексуалдык зомбулук болгон, физикалык, психологиялык, бала менен атанын келишпестиги үйдө, подростковый возраст учурундачы. Ана мектепте зомбулук болуп калганда биз барып да жардам бергенбиз. Ана болсо мындай кээ бир жерлерде балдар иштеп калса, мектепке барбай калат экен. Орусча айтканда тяжелый форма труда, малды карап, ал деле зомбулуктун түрү да. Облустагы ар бир айыл аймагында ушуга окшогон борборлорду ачуу мерчемделип жатат. Бул жерлерде көйгөйлүү үй бүлөлөрдү аныктап, алар менен тыгыз иштешүүгө жана зомбулукту жоюуга өбөлгө түзөт дейт президенттин Чүй облусундагы өкүлүнүн орун басары Гүлмира Кыштобаева. Эң негизгиси бүгүнкү күнү 49 айыл өкмөттө Чүй областынын өкүлүнүн тарабынан тапшырма коюлган. Ар бир айыл өкмөттө үй бүлө жана балдарды коргоо борборду ачып, убагында биздин үй бүлөлөргө, аялдарга өзгөчө, биздин балдарыбызга тиешелүү жардамдарды көрсөткөнгө.
Статистика боюнча дүйнө жүзүндө ар бир 10 мүнөт сайын бир аял зордук зомбулукка кабылып, жакындарынын колунан көз жумат. Бул өтө кайгылуу статистика. Кыргызстанда дагы акыркы жылдары мындай учурлар көбөйүп жатканы байкалууда. Эгер сиз же сиздин жакыныңыз ушундай жагдайга туш болсо, жергиликтүү социалдык кызматтарга жана укук коргоо органдарына кайрылууну унутпаңыз. Назира Бегалиева, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй, Сокулук району. Кара Балта шаарында Калый Нур кайрымдуулук фондусунун уюштуруусунда эл аралык майыптардын күнү белгиленди. Бул иш-чарага 120 улан кыз катышып, аларга белектер тапшырылып, майрамдык маанай түзүлдү. Өнөктүктүн алкагында майыптыгы бар жарандардын мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу жана колдоо маселеси, ошондой эле коомдо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга болгон урматты арттыруу маанилүү экендиги айтылды. Иш-чара тууралуу кийинки сюжетте. Кара Балта шаарындагы Калый Нур кайрымдуулук фондусунун иш-чарасы. Алар майыптардын эл аралык күнүнө маани берип, 120 улан кызга белек тапшырып, майрамдык маанай уюштуруп берди. Башынан өткөн адам билет да, чындыгы. Кандай жашоо болуп атканын. Мисал үчүн кызым жумушка кетип атканда, мама, мен баламды карап койчу, тамак иче албайт өз алдынча деп эме кылат. Ошон үчүн мен жүрөгүмдө оорукчан адамдын жүрөгүмдө кармап калганда, ар дайым мен колуман келген жардамды мен элден аябайм. Эң чоң кызмат кылам деген максатта турат. Иш-чарабыз ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбызга, жарандарыбызга арналган мероприятие болуп атат. Ушул мероприятияга ушул мамлекеттик деңгээлдеги адамдарды, жарандарды чакырдык. Алыскы түрк мамлекетинен, араб мамлекетинен конокторубузду чакырдык. Биз менен сотрудничать этип турган инвесторлорубуз бар болчу. Ошол инвесторлордун баары келди. Майыптыгы бар жарандардын мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу жана колдоого алуу маселеси райондук жетекчилердин да көз жаздымында калбашы керектиги айтылды. Бул эч качан эчтекеге тоскоол болбош керек. Бул багы биз жакшы билебиз. Ушундай адамдар кандай жетишкендерге жетип атат, кандай ийгиликтерге жетип атат. Багы бүт дүйнө жүзгө таанымал адамдар бар. Кайгынан болбосун, спорт жагынан болобу, маданият жагынан болобу. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызды урматтоого, жетишкендиктерин сыйлоого үйрөнүү зарылдыгы да иш-чарада баса белгиленди. Майыптарды колдоо үчүн чет элдик инвесторлор да кол сунууга даяр экендиктерин билдиришти. Эженин проекттерине салым коюш үчүн келдик. Тилекке каршы бүгүн инвесторлорум келе албай калды. Bir haftanın içerisinde Türkiye'den gelişet. Türkiye'nin yıldız атагы чыккан артисттери келет. Мен культурадан Кудай буйрса уруксат алып атабыз, чакыруу баракчасын күтүп атабыз. Келсе бул жака кайра зыярат кылат. Дагы Калый Нур эңгеллер үйүнү дагы реабилитацион центри куруу максатында, колдоо көрсөтүү максатында бул жакка катышып атат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жана ата-энелердин айтымында фонд Кыргызстандын тургундарына 2000-жылдан бери жардам көрсөтүп келет. Негизги иш-чараларга майыптарды, жалгыз бой энелерди колдоо, муктаждарга жардам берүү кирет. Түркиядан болсо жакында көп деген, мисалы, биякта бала-бакырага, ошо чекелерге, майыптарга кийим кече келтат. Bir 6-7 вагон келтат дебирсе. Биз бүгүн келгенсе ошо Түркиядагы бияка келген жана Нургүл айым сүйлөдү, ошондой. Мындан ары Түркиядан эмес, башка өлкөдөн, Дубайдан, башка чет мамлекеттерден дагы көп жардамдар келет бияка. Айтмакчы фонд коомдун турмушуна жигердүү катышып, билим берүү, медициналык жана маданий программаларды ишке ашырат. Ошондой эле жаштардын сергек жашоо образын колдоп келет. Бул ирет өткөрүлгөн иш-чарада мүмкүнчүлүк чектелген жарандар үчүн даярдалган концерттик программа менен коштолуп жыйынтыкталды. Өзүн өзү башкаруучу акылдуу Мешти Сокулук районунун тургуну техника илимдеринин доктору Жанболот Айдаралиев ойлоп тапты. Анын өзгөчөлүгү көмүрдүн майдасы жагылып, аны керектөөдө үнөмдөйт. Үйдөгү температураны бирдей калыпта кармайт. Ойлоп табуучу мешти үйлөргө гана эмес, чоң имараттарга да жасаса болот экендигин билдирди.
айыл жергесинде жана шаарлардагы жер үйлөрдө меш жаккандарга адатта көмүр көп өлчөмдө керектелет. Ал эми бул акылдуу мештин өзгөчөлүгү көмүрдүн майдасы жагылат жана аз талап кылынат. Эшикчеден биз толуп калган баягы ат котторду, күл, ушундай нерселерди алып чыгып бир жумада бир тазалап коебуз да. Андан кийин бул болсо баягы күйүүчү зона дейбиз. Мында бул жерде келген нерседен күйүп, анан типтүү андай кылып туруп бир жака тазалап турат өзү автоматтык түрдө күйгөндөрүн. Аз эле көмүрдү мында үйлөп туруп максимум күйгүзөт да. Күйгүзүп, анан күйгөндөрүн бир жака сүрүп акырын тыштай берет. Пылында көрдүңүзбү, анан пылында майдасында күйгүзүп атат. Майдасы күйүп, ылдый түшүп атат да. Майдасы күйгөнгө эмне жардам берет? Бизде ал жерде вентилятор бар. Баягы вентилятор менен үйлөп туруп, максимум түрдө күйгүзөт да. Мындай чаң эле түшөт да. Баары күйүп кетет. Мына жерде мына ал жакка өтүп кетип атат күйүп. Меш үйдүн аянтына карата 20дан 100 киловаттка чейинки кубаттуулукта орнотулат. Максималдуу жылуулук чыгарат жана үйдүн ичиндеги температураны бир калыпта кармап турат. Мунун айтсам жакшы жерлери, отту жакып коесуң, от жаккандан кийин мешине бир жумада бир көмүр салып коем. Көмүрдүн еще майдасы кетет экен да. Анан биякта температурасы, мисалы биягына карасак, бул датчик температура болот экен. Бул максимальный градусу көтөрүлгөндө, бул уже азыркы моменттеги температурасы бул. А бул болсо ушу азыр 45те турат, 45ке жеткенде немени өчүрүп коет да. Кайра бул 31де турат, азыр 31ге жеткенде кайра иштеп баштайт өзүчө. Мештин абага чыгарган зыяндуу заттардын концентрациясы аз деп белгилейт ойлоп табуучу. Ал бул мешти башынан өткөргөн убаракерчиликтен улам ойлоп тапканын эскерет. Жаңы үй куруп, жер тамга печ койсок, меш койсок, андан кийин суукта түнү от жагып чыкканга туура келип калды. Күндүзү жумушка кетип калсак келсек, өчүп калат. Кайра дагы жагышка туура келип калды. Анан өйдөлдү ооруп да калдык. Анан ошондон идея келди. Анан майда көмүрдү төгүш керек болуп калды бир жерге. Анан ошондуктан бир оптималдуу бир варианттагы печти, мешти карап, ойлоп табыш керек экен деп, бул убакыт 4-5 жыл аралык ушундай убакыт кетти. Бул өзүн өзү башкаруучу мешти жасоо менен Жамболот Айдаралиев мамлекеттик бир канча сынактарга катышып, жеңүүчү болгон. Мешти Испанияга бергенбиз, анын жыйынтыгы боюнча бул меш эл аралык стандартка туура келет деген жыйынтык менен заключение берди. Биз Евросоюздун алкагында иш алып барсак болот экен. Андан кийин экинчиси бул Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу экологиялык мониторинг департаментинин заключениясы. 40 райондон 40 темилге долбооруна катыштык жана 3-чү этапка чейин конкурстук финалдык деңгээлге чейин жеттик. Анын арасында бизге акселерациялык программа болду. Биз андан абдан көп жакшы өндүрүшкө керектүү материалдарды алдык. Бизге жанагындай экономикалык расчетторду үйрөттү, жаңылыктарын кантип рекламалашы бардык курстардан өттүк. Бул бизге абдан чоң пайдалуу деп жаңылык болду да. Заманбап буюмдардын жасалышы калктын социалдык турмушун оңойлоштурууга өбөлгө болот. Клара Кудайбергенова, Эсенбек Үсөн уулу, УТРК Чүй, Сокулук району. 6 декабрга караган түнү жаан-чачын күтүлбөйт, бирок синоптиктердин маалыматына жакында абанын температурасы -15 градуска чейин төмөндөйт. Эртең күндүз Талас облусунун айрым жерлеринде, Чүй, Жалал-Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Жолдорго муз тоңуп, тайгалак болот. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетери ыктымал. Алдыда эртеңки күнгө алынган өлкө боюнча аба ырайы тууралуу маалымат. Ал эми ушундай маалыматтар менен жаңылыктарыбызды жыйынтыктайбыз. Бул жана башка жаңылыктар менен УТРК Чүй каналынын социалдык баракчаларынан таанышсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.